Бүгүн бир аялдын тагдырын угуп, аябай жаным кейди. Бизде йога бар, интимная гимнастика бар, психология бар, көптөгөн аялдар менен иштейбиз. Анан аялдын тагдыры мындай экен. 7 баласы бар экен. 10 жыл болуптур ажырашканына. 7 баласын күйөө салып коюптур. Материалдык жагдайга такап. Аял 10 жыл бою өзүн унутуп иштеп, кыйналып иштеп, үй алыптыр. Эми балдарымды алгым келет, бирок күйөөм мен менен даже сүйлөштүрбөйт дейт. Күйөөсү үйлөнүп, ал 5 балалуу болуп калыптыр. Балдарынын эң чоңу 15 жашта. Ол андан кийинкиси кыз. Кызы ошол атасы алып кеткен күндөн баштап, кичинекей күндөн баштап үй оокатын кылат экен. Экинчи аялдын балдарын карайт экен. Жалпы үйдө 10го жакын адам турат экен. Ошол үй бүлөнүн тирилигин окуй электен баштап ошол кызы көтөрүп келет экен да, мындайча айтканда. Атасы апасы менен сүйлөшүүгө уруксат бербейт экен. Эми бул жерде эмнени айтайын дедим. Өмүрдө ар кандай учурлар болуп калат. Менде баары жакшы деген аялда деле ар кандай ситуациялар болуп калат. Күйөө менен, бала чака менен. Ошол кезде ошол көйгөйдү оруш талашсыз жакшы жакка чечип алуу үчүн билим керек. Жанагы аялда айтайын дегеним, материалдык жагдайды жакшыртты, үй алды, ооба. Эми закондуу төрүдө балдарды алса болот. Бирок балдардын психологиясы катуу бурмаланып калбаса, эгер аял жан дүйнө билимин алса, анда балдар менен дагы сүйлөшө алат, укук коргоо органдары менен да сүйлөшө алат албетте. Сүйлөшүүдө бизге эмоция жетүү керек, диалогду дурус уюштуруш керек да. Көп адамдар менде диплом бар, билим алгам дейт. Диплом башка билим ал. Аны менен сен материалдык жагдайыңды жакшыртасың. Менде дагы красный диплом болгон менен мен акчага көз каранды болдум, адамдарга көз каранды болдум. Менде жан дүйнөмдө көп кыйынчылык болгон. Мен ушул билимге келип көп нерсени түшүндүм. Эгер адамда ачуу, таарыныч, ыза, өзүн күнөөлөө, башканы күнөөлөө сезимдери көбөйүп кетсе, мунун баардыгы денеден жана көздөн чыгат. Походка бузулат, бет булчуңдары түшүп кетет, көздүн нуру кетип калат. Көз деген көңүлдөрдүн карагаты. Сен канча жашырып жылмайган менен ичиңдеги агрессия көзүң аркылуу билинет. Жанагы аял балдарын алуу үчүн материалдык жагдайды жакшыртты го. Албетте 7 баласын көрбөй жашоо ага да оңой эмес да. Чачын тароого даже дарманы келбей калган жан дүйнөсү эзилип, эгер ал билим алса, мындай сүйлөшмөк. Дароо укук коргоо, эне баланы коргоо уюмдарына бармак, айтмак да. Мына азыркы абал менен барса ал айтат: ушундай болду, күйөөм ушинтип алып койду, мен азыр үй алдым, балдарымды алгым келет дейт, андан башка айта албайт. Мага жардам бергилечи деп айта албайт. Алар дагы көрөт дагы, кой дейт. Балдар кыйналып калат. Атасына көнүп калды, эми атасы менен жүрө берсин дейт. А эгерде аял өзүн өстүрсө, барып сүйлөшөт. Мен сизге бир нерсе айткым келет. Мен сизге чоң үмүт менен келдим. Мен сизге тагдырымды айтып берсем. Бизде ушундай болду, жолдошум экөөбүз ушинтип ажырашып калдык. Мен балдарымды алуу үчүн ушунча жыл эмгек кылдым, үй алдым. Жана балдарым менен жакшы сүйлөшүү үчүн психологияны окудум. Мен азыр балдарым менен эне ордунда сүйлөшө алам, балдарыма мээрим бере алам, материалдык жагын дагы камсыздай алам. Балдарымды мен мектепке өзүм узаткым келет, ысык тамак жасап бергим келет, балдарымдын кийимин жуугум келет, балдарымды мектептен күлүп жайнап тосуп алгым келет. Аларга эне бере турган нерсени бергим келет, мага жардам бергилечи. Ал үчүн мен эмне кылышым керек? Силер мага жардам берүү үчүн мен кандай аракет кылайын десе, алар деле адам түшүнөт. Бардык нерсе эмоция менен, диалог менен сүйлөшүү аркылуу чечилет. Элестеткиле, бир эки мамлекет бир дипломатиялык иштерди сүйлөшөм десе, же эмоция жок, катып калган, же сүйлөшүү жок. Ал жерде маселе чечилбейт. Бардык адамдар менен диалог кура билүү үчүн биринчи сен өзүң менен диалог кура билишиң керек. Аялдар билим алгыла. Көп аялдарды карасаң, кайын журту менен проблема, күйөөсү менен проблема, балдары менен проблема, урушуп атат, талашып атат. Конфликт урушка айланса, маселе чечилбейт. Конфликт бар өмүрдө, ал конструктивдүү конфликт болуш керек да. Өзүң утуп чыга тургандай. Ал үчүн сенин жан дүйнөң өскөн болуш керек. Бешиктен кабырга чейин үйрөнүү деп айтылат, Динде дагы айтылган, илим ал деп айтылган.
казактар да айтат, тал бешиктен жер бешикке чейин үйрөнүү дейт. Орустар да айтат, век живи, век учись деп айтылат. Туруп калса суу сасыйт. Айымдар жан дүйнөңөрдү өстүргүлө. Жаркырап жашагыла, сен жакшысың. Сен баары жакшы ылайыксың. Өзүңдү күнөөлөсөң дагы, ичиңде билим болсо, билим менен кыйналсаң дагы туруп кетесиң. Жыгылсаң, турууга сага бир гана билим жардам берет. Материалдык жагдай ал мүмкүнчүлүк. А билим адамга түбөлүк таяк, жөлөк болуп берет. Асыл экениңди унутпа. Баар жакшы ылайык экениңди, алсыз экениңди унутпа. Аялзат, сен баар жакшы ылайыксың.